Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, амансыздарбы? Биз сиздер менен орус тилинде сүйлөшүү боюнча тартылып жаткан экинчи сабагыбызды баштайбыз. Экинчи сабагыбызды баштоодон мурда сиздерге ушул сонун китепти тааныштырып кеткенге уруксат этиңиздер. Урматтуу достор, эгерде сиздер бул китепти ала турган болсоңуздар, бул китеп сиздерге орус тилин сонун үйрөттү. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыз болот 709 28 75 71. Анда эмсе урматтуу достор, биз сиздер менен экинчи сабагыбыздын темасыны баштайбыз. Экинчи сабагыбыздын темасы, урматтуу достор, орус тилинде число жана жылды кантип колдонобуз, мына ушуну үйрөтөм сиздерге. Экинчи сабагыбызда сиздер сөзсүз бул сабакка лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар, урматтуу достор. Анда эмсе кеттик. Мисал үчүн орус тилинде эгерде биз числолорду колдонуу үчүн, мисал үчүн бүгүн канчанчы число дей турган болсо, сегодня какое число деп айтабыз. Сегодня какое число, бүгүн канчанчы число десе, мисал үчүн сегодня первое число, бүгүн биринчи число деп айтабыз да, первое деп айтабыз. Себеби число деген сөзгө каралат да, ошондо эмне үчүн первое болуп средний род болуп атат да. Первое число деп айтабыз, второе число, третье число, четвертое число, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое деп айта беребиз. Ал эми, урматтуу достор, эми биринчи январь күнү деп айта турган болсок, биринчи январь күнү дей турган болсок, анда первое дегенге аягына ого деген окончание кошобуз. Первого января болот. Первое дегенге ого коюлат, первого января. Биринчи январь күнү болот. Эсептеп калыңыздар. Первого января. Мисал үчүн дагы айта турган болсок, 5 января, 10 января, 12 января, 12 январь күнү, 12 января. Ушундай кете берет. 20 января, 25 января, 30 января деп кете берет. Эми февраль болсо, февральда деле ошондой. Эгерде биринчи февраль күнү деп айта турган болсок, 1 февраля, 2 февраля, 3 февраля, 4 февраля, 5 февраля деп айтып кете беребиз. Ал эми мисал үчүн мартка өтө турган болсок, мартты айта турган болсок, 3 марта деп айтабыз. Мартта март деген сөздүн аягына а деген окончание коюлат. 3 марта болот. А деген окончание коюлат. 4 марта, 5 марта, 25 марта болот. Бардыгына ого деген окончание коюлат. Мисал үчүн мисал келтире турган болсок, у меня есть билет 25 января. Менде 25 январь күнү ошондо. Ого дей турган болсок, ошол күндүн ичин көргөзөт да. У меня есть билет 25 января, 25 январь күнү менде билетим бар. У нас есть встреча 30 января. 30 январь күнү бизде жолугушуубуз бар. Я уеду 27 января. Я уеду 27 января. Мен 27 январь күнү кетемин. 27 январь күнү деп кыргызча эгерде күнү деп айта турган болсок, анда ого деген окончание сөзсүз коюлат. Эми мисал үчүн 1 февраля деп айттык, биринчи февраль күнү деп айттык. 21 февраля деп айттык. Мисал үчүн 21 февраль күнү болуп айтылат. Мисал үчүн у меня день рождения 7 февраля деп айтабыз. 7 февраля, 7 февраль күнү де туулган күнүм бар. 7 февраль күнү болот атем. У меня свадьба 17 февраля. У меня свадьба 17 февраля. Менде 17 февраль күнү тоюм бар. Тоюм бар болот. Ушундай кылып айтабыз. Эми урматтуу достор, жакшылап көңүл буруңуздар. Эми биз буга чейин мартка чейин айтып келдик. Эми апрелден баштап декабрга чейин айтабыз. Эгерде 4 апрель күнү дей турган болсок, 4 апреля деп айтабыз. Апрелде я коюлат. 4 апреля, 5 апреля,
15 апреля 20 апреля болот. Кыскасы бардыгында ого коюлат. Ого коюлат. 20 апрель күнү, 25 апрель күнү дей турган болсок 25 ого деген окончание коюлат. Андан кийин май дегенде айта турган болсок 5 мая деп айтабыз. Мисалы үчүн 5 мая калган бирден баштап 30га чейин келе турган болсо сандар, анда дагы ого деген мүчө коебуз. Мисалы үчүн 15 мая, 20 мая, 19 мая, 18 мая болот да. Андан кийин эми июнга келе турган болсок, июнда дагы июня болот. Мисалы үчүн 6 июня, 7 июня, 11 июня, 21 июня, 29 июня болот да, я болот, ого коюлат бардыгында. Андан кийин эми июлга келе турган болсок, 8 июля, 8 июля, 9 июля, 10 июля, 29 июля болот да, июля болот. Бардыгында ого коюлат. Июль дегенди дагы жаттап алабыз. Андан кийин августта болсо, август дегенде а деген окончание коюлат. 8 августа, 8 август күнү болот ошондо. 8 августа, 10 августа, 17 августа болот, 17 август күнү болот мисалы үчүн. Эми сентябрга келе турган болсок, 9 сентября деп айтабыз. 9 сентября, 9 сентябрь күнү. 10 октября, 10 октября болот. Мисалы үчүн 1 октября, 5 октября деп дальше ошондой ого коюлат. Эми 11 ноября, ноябрь дегенде дагы я коюлат. 11 ноября, 15 ноября, 17 ноября, 24 ноября болот. Бардыгында ого коюлат. Ал эми декабрь дегенге келе турган болсок, 12 декабря, 12 декабрь күнү, 12 декабря деп мына ушундай кылып декабрь айлардын бардыгын айтып чыктык. Бир катарынан урматтуу достор, ушинтип жаттап аласыздар. Андан кийин эми мисал түзөлү. У них юбилей 3 марта. Алардын 3 март күнү юбилейи бар. У них юбилей 9 марта. Мисал үчүн алардын 9 март күнү юбилейи бар. У них юбилей 16 марта. Алардын 17 март, 16 март күнү юбилейи бар болот. Андан кийин у нас есть собрание 13 апреля. 13 апрель күнү бизде чогулушубуз бар. 14 мая у нас есть семинар. 14 май күнү бизде семинарыбыз бар. 11 июня мы уедем отсюда. 11 июня мы уедем отсюда. 11 июнь күнү биз бул жактан кетебиз. 18 июля родился мой сын. 18 июля родился мой сын. 17 июль күнү менин балам төрөлгөн болот. Моя дочка родилась 22 августа. Менин кызым 22 август күнү төрөлгөн болду. 23 сентября, 23 23 сентябрь күнү родился мой отец, менин атам төрөлгөн болот. Мына ушундай кылып ого деген окончанияларды коебуз эгерде бир жакындарыбыздын туулган күнүнү айта турган болсок. Андан кийин мисал 15 октября. 15 октября родился мой братишка. 15 октябрь күнү менин иним төрөлгөн. 1 ноября родилась моя мама. 1 ноябрь күнү менин апам төрөлгөн болду. 31 декабря родилась моя жена. 31 декабря родилась моя жена. 31 декабрь күнү менин аялым төрөлгөн болот. Урматтуу достор. Ал эми урматтуу достор, эгерде биз жылды колдонмокчу боло турган болсок, мен мисал үчүн 1993 жылы төрөлгөм десем, анда башына в деген предлогту коебуз. Мисал үчүн я родился деп айтабыз. Я родился в 1993 году деп айтабыз. 3 году деп айтабыз. Я родился в 1993 году деп айтабыз. Эми 1999 жылы деп айта турган болсок, я родился в 1999 году. В келдиби демек аягында 9, 8, 9, 1 дегендердин аягына
Ом деген окончание коебуз. Ом деген окончание коебуз, урматтуу достор. Ал эми 2000-жылы туулганмын десек, я родился или я родилась, эгерде женский род болсо, я родилась в 2000 году болот. Я родилась в 2000 году. Ал эми эгерде мен 2001-жылы төрөлгөмүн дей турган болсок, я родился в 2000. 1000 деген женский роддо болгондуктан 2 деп айтабыз да. Я родилась в 2001 году. В келип атат, демек первом деп айтабыз да. Я родилась в 2001 году. Я родилась в 2004 году. 2004-жылы туулган. Мой сын родился в 2009 году. Менин балам 2009-жылы туулган болот да. Мына ушундай кылып колдонобуз. Эгерде в деген предлог менен айтыла турган болсо, же болбосо в предлогу жок эле колдоно турган болсок болот. Анда мисал мен 1993-жылы туулганмын дей турган болсок, я 1993 года рождения деп айтабыз. Аягы я болот. Я 1993 года рождения. Года рождения болот. Ого деген окончание кошобуз, урматтуу достор. Урматтуу достор, эгерде бул сабактар сиздерге жаккан болсо, сөзсүз лайк басып, комментарий жазып, суроолоруңуздар болсо комментарийге калтырыңыздар, жана башка бирөөлөр менен бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Эгерде урматтуу достор, сиздер орус тилинде сүйлөшүүнү дагы да мыкты деңгээлде өздөштүрүүнү каалаган болсоңуздар, ушул китепти алыңыздар. Бул китеп сиздерге орус тилинде сүйлөшүүнү кенен үйрөтөт. Китеп алуу үчүн экрандагы телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. 709 28 75 71. Кийинки сабагыбыздан жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар. Аладдин Исламидинов вас всегда любит и уважает. До свидания, до следующего урока, дорогие мои.